Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Урматтуу көрүүчүлөр, амансыздарбы? Кайрадан эле Нокенден чыгарылышып атабыз. Өскөн экен жанына. Буюрса жаңат. Улактын аты дейт, улагын өтө мактап атат. Жарап жүргөн ат дейт, видеолору дагы жетиштүү дейт. Кой бериңчи? Буяга. Өскөн ака кандайсыз? Жакшы. Баштадык анда? Кызсызбы? Жакшы гам, жакшы. Жакшы. Бул кандай ат? Өзүңүз тааныштырың эми бирчи. Муну кече базарында Котордо Өмөң деген акам бар, ошонун алдым. Улагы өтө жинди муну. Буюрса мактабайын келип чаап көрүп алсын да. Мына достор. Улагы жакшыны жакшы дейт. Жаманды кантип жакшы десин. Текшерип ала турган ат экен. Буту колу, ден соолугу таза экен, Өскөн ака. Жери ишкен, колу жакшы. Өтө тез ат, өтө кужат. 5-5ке дагы, аламанга дагы Түшөт. Бою дагы орто бойлуу экен, а? Канча чыгат бою? Азону баш көлчөнүн атат, 1.50 канча дедиң? 50 деп деді. 55-ке тарта алабыз. Ушундай токтоңчу. Кыжырлуу ат экен достор. Кабак башы. Арка жагы. Негизинен буктары таза экен, тебеленген жери көрүнбөйт. Өскөн ака, бу жашы кандай? Жашы 4 асы деп бердим мына. Бою ошо 1.55. Анан улагы өтө күчтүү муну. Али күн оны Баймунузда да улак болду. Ошол жерде дагы өзүм көрдүм ошо чапканды. Өмөңгө өз ат салып түшүп калды. Али жалгыз ат секирип ынтылып атты го ушул очуна. Али эгес түшүп калып өзү ынтылып аттар менен кетип калды го. Ошол ат ошолда. Бу кантип келип калды Өскөн ака? Ошо алиги баласынын башына иштеш түшүп калган экен. Пул зарык болду деген. Мына. Деп өзүм муну чоң пулга бербей койду эле өгүнө. Анан ошо бир иш түшүп калган экен, зарык болду дегенден алдык да муну. Сиз деле жөн деле коесуз. Куда калса. Эл ала турган кылып эле, Куда калса. Достор буга Улак өтө ишеничтүү буга. Чаап качан каерде десе улак апарып берем, чаап көрүп алайын. Азыр ошо мен чаппагам, ошо Котордо жүргөндө чапкан видеолор бар. Эми бу Азыр жүктөп коем, кааласа көрүп ала берет. таанымал эле ат да. Жарап жүргөн өз тамай десем болот да, куда калса. Мына. Уят коет да. Ишеничтүү ат экен. Эми көп мактабайбыз. Кыскасы улагы ишеничтүү, уят кылбайт. Бир анча алгындай, мага ошо бош минген адам мине албайт. Көрүнүп турат бирок. Ошо мага ошондор минбей эле койсун, мындай сал чирарагы минсин. Мына. 4 асый дедиңиз, а? Азыр ошо 4 асый экен. 4 асый болгондо 5 асый болот. 7 жашта экен, 5 асый болот экен, 8 жашта болот экен. Анан үйүрдө жүргөнбү, үйүрү барбы? Ошонсун сурабапмын да, үйүрдө жүргөн. Эми чалып, сурап тактап Мен аны коем. чалып тактап коем куда калса. Баасыны канчага коесуз? Баасын 220 миң сом кеми бар. Мына, достор. Ден соолугу зор, жеген ичкени өтө жакшы экен. Жемди ham зор жейт экен. Анан шакал-пакал засаң деле ура берет экен. Жеши жакшы экен да. Кыскасы айыбы жок аттардын бири. Айыбы жок куда калса. Бир кой бериң анда. Дагы бир нары чуркатып. Кенчи? Ордунан аткандарым могу карда. Өтө жумшак. Жануар. Эми бул кыргыз эле жылкы да. Ого, карабайм азыр. Жануар. Мен ошо эгесинин сөзү менен алдым кем. Мен улагына өзүм күбөм, көрүп тургам. Анан карабайырды жут эле бердим. Мына достор, Өскөн аканын номерин экранга койдум. Буюрса чаласыздар, сүйлөшөсүздөр. Эми ат деген ушунчалык эле болот. Мына кыргыз жылкы. Бою башы баары жакшы экен, жашы дагы
күчүндө экен. Мына көрүп турасыздар. Онун барашкадагы 6000 метрден анчасы мына бу. Копола кожу мына чагана. Жыргып атат ама. Картай бер. Кайфталып атат. Өскөн ака, буга чейинки жанагы бээ байталдарыңыз эмне болду? Сата алдыңызбы? Бээлерди ошо күнү эле сатып бердим бээлерди. Анан беркини ону чарбактан бир аксакал базарда жүрүп YouTube'дан көргөн келди. Көрбөй туруп эле ошо базардан алды, үйүнө таштап бердим апа. Поставкасын менен. Ишиңизге ийгилик болсун Ама. Берки эң небе жерин айтып эле кызыгын. Жана көк бар го. Ооба. Ошону 6 минут, 7 минутта саттым мен интернет киргенде. Бейин, Жок, небени али. Ханды эмне тарттык эле. Болду. Ошо сразу чалып туруп эле болду экен, алдым деп эле алып койду. Мына урматтуу көрүүчүлөр, ушундай чыгарылыш Ат болду. саткандардын ичинен эң рекорд ошо болду. Өз калган узаган 1-2 саат эле сатам өзү. Ну, карасам 6 минут болгон экен киргенде. Негизи бул иш өтө кыйын, татаал иштин бири да. Ар кимге эмес. Бул жанагы ат алып сатпагандар эми түшүнбөйт. Түшүнгөндөр мына. Эми бул оңой иш эмес экен бул иши. Ооба. Мунун анан кийин көп пайданы эңсериш керек да. Эми алганыбыз белгилүү эле көп адамга эмес. Кичине пайда чыкса сатам Кудай кааласа. Жана эң негизги жанагы да. Казанга жакын жүрсөң карасы жугат дегендей алып сатарлыкына кыла берип сиңишип калдыңыз да. Эл билип калды. Сурагандар деле, ат жок учурда деле сурагандар көппү негизи? Ооба, ат жокто деле сурагандар ошончо, анан кийин чынын айтайын, сага чейин деле мындай видео тартам дегенге чейин деле аккен аттарды үйдөн эле алып кетип калдык да. Ана. Мына достор. Ошон үчүн Мына коркпош керек бул иште. Кылыш керек. 2 айдан бери сага жетпей сатып кетип аттарды. Эми мына сен бар экенсиң, канча атты элге тааныттасың. Сенин аркаңан канча адам менен таанышып калдым ат алып сатып. Анан алиги жакшы адамдар бар экен, ушу бир жакшы аттар болсо ушу видеого чейин мага көрсөтүп кой бир ооз дегендер бар, ошолорго. Антип саткандар ham көп болду. Ошондой акыркы күндөр ошондой көп сатылып кетти да. Ошого сага алиги көп адамдар жан төрөнү карап атабыз, эмне ат чарып айтасың деп атат, сага чейин уруп кетип атат. Мына кече 2-3 күн мурда эле сага 2 ат бар, 3 ат бар деп аттым менен. Баары сатылып кетип бүгүн да калды. Жакшы. Муну коебуз, кече алып келдик, эч кимге эмне кылбай эле. Мына Өскөн ака ушул киши 83-жылкы болсо Өскөн ака. Мына эми айтсак агыртып күчтү. Өзү күрөшчү. Эми мыкты жигит. Мына достор, ушундай маалымат болду. Кечирим сурайбыз. Бир аз көбүрөөк сүйлөп койгон болсок, эми бул иш колдон келишинче маалымат бериш керек. Ассаламу алейкум, рахматуллахи ва баракатух. Каналыбызга катталыңыздар. Лайктан басып коюп